Ассаламу алейкум достор. Биз азыр мынакей Аксы жергесинде, тактап айтканда Гербен шаарында Ансар коммерциялык эмес керектөө кооперативинин филиалына келдик. Бул жердин так адреси Ниязалы Борош уулу көчөсүндө Финка банктын жанында жайгашкан. Мына ушул имараттын экинчи этажында азыр кирип ушул компания тууралуу кененирээк маалымат беребиз. Мынакей достор, биз Гербен шаарындагы Ансар коммерциялык эмес керектөө кооперативинин филиалына келдик. Экинчи этажда жайгашкан. Эгерде сиздер Аксыдан же болбосо Гербен шаарынан үй, машина, участок деги эле керектелүүчү нерселерди алам десеңиздер, ыңгайлуу баада, жакшы мүмкүнчүлүктөр менен ушул Ансар коммерциялык эмес керектөө кооперативине келип, контракт түзүп, ушул компаниядан алсаңыздар, бир топ жеңил жана ыңгайлуу болот. Андыктан баарыңыздарды ушул жака чакырам, бул жака номерлерди жазып коем. Сөзсүз түрдө ушул жака келиңиздер. Сен өзүңдү кайсы улуттагы кызмын деп ойлойсуң? Мен эми акцентим южныйда, түштүкчө сүйлөйм көп. Анан баары эле айтат, сен мыркушкасың дейт. Сага калың берейин деп атышабы? Берсе сен канча калың сурайсың, канча турасың? Эмне үчүн Луизаны тандадыңыз? Ну это бул таңдаган эле эмес, как-то вот так вот все пошло. Негизи үйдөгүлөр кандай кабыл алды эми биринчи уккандачы? Ну, сүрөтүн көрсөтүп, ушул Биринчи укканда как-то им Ассаламу алейкум. Мага бир оромо менен жарма бергилечи. Оромо анан жарма бар. Ассаламу алейкум, Азирет Осмонов YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бардыңыздарга салам. Москва жергесинен, Москва Сити. Бүгүн биз орусча интервью кылабыз. Анткени Россиядагы эң мыкты пранкерша деп койсок, пранкерша болобу же пранкер болобу? Кыскасы пранкер Луиза менен болмокчу. Здравствуйте. Здравствуйте. Эмнеге? Орусча. Тамаша. Луиза кыпкыргызча сүйлөйт, тааныбагандар үчүн. Тааныгандар Луизанын пранкын көргөн болуш керек буга чейин. Анан бүгүн интервьюнун өзгөчөлүгү достор, мен эле суроо бербейм, Луиза дагы суроо берсе болот. Кыскасы мындай эркин сүйлөшүү болот. Каалаган нерсени сүйлөшсөк болот. Мындай чек жок. Бүгүн жалаң эле мен суроо берип эмес, экөөбүз тең сүйлөшсөк болот. Менин аудиторияма, менин подписчиктериме кыргызча бир саламдашып. Баарыңарга салам. Так скажем, пламенный привет орусчасында айтып коеюн, может орустар да көрөттүр деп коеюн. Луиза, эмне үчүн мен сени интервьюга чакырдым деп ойлойсуң? Билбейм, эми орус кыз кыргызча сүйлөсө кызыктуу дейм элдерге. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Это уже мен көрүнүшүм эле мындай славянская внешность менен кыргызча сүйлөп атсам, баары эми кыргыздар айтат. Таң калгандар көп болобу? Конечно, да. Ну, азыр эми эч ким деле таң калбай калды. Сен Луизасың го, баягы кыргызча сүйлөгөн кыз деп эле калат. Негизи Бишкекте төрөлүп турсун да, мисалы. Бишкекте төрөлгөн кыргыздар деле мындай кыргызчаны ушундай так сүйлөй албайт да. Анан сага кыргызчаны мынчалык деңгээлде ким үйрөттү? Сен интервьюңан көрсөм, үйдө орусча сүйлөшөбүз дептирсиң да. Анан орус класста окудуңбу же кыргыз класстыбы? Мен биринчиден Бишкекте төрөлгөн эмесмин, Жалал Абадтан. Бишкекте чоңойгонсуң дейм. Кичинелигимде эле Бишкекке кетип калганбыз, но все равно биздин райондо азыр бир өзүм историямды айтып берип коеюн, окуямды. Биздин райондо южный кандай болот кыргызча? Түштүктөр көп жашайт болчу да. Анан мен оштуктар, баткендиктер, анан кыргыз тилин районский балдар кыздар менен эле ошолор менен эле үйрөнгөм. Поэтому акцентим южныйда, түштүкчө сүйлөйм көп. Анан баары эле айтат, сен мыркушкасың дейт. Мыркушка, ошентип обзывать этишип берет, бирок буга баарына объяснение бар да эми. То, что кыргыз тилин көчөдө үйрөнгөм.
ошо Жакшы. районский кызмын да. Анан бул жакта сен окуп турсуң, университетти бияктан бүттүң да. Ооба. Программирование. Кызыктуусу сен папаң орус экен, орус улутундагы киши, анан мамаң кыргыз экен. Мамаңдын аты ким? Мамамдын атын айтпай эле койбоймунбу? Айтсаң да. Селена. Селена? Ооба. Таза кыргызбы? Таза эмес. Ошону айтам да. Аралаш, куралаш. Жарымы кыргыз, жарымы татар. Да? Да. Ошон үчүн биз үйдө орусча сүйлөшөбүз. Кыргыз тилин көчүндү үйрөнгөм. Анан сразу эле айтып коелу. Мен деле жаңы эле билдим, Луиза болсо турмушка чыккан. Башы ош эмес. Качан чыктың турмушка? Жакында эле? Жакында эле, где-то 6 ай болуп калды. 6 ай. Ооба. Кыргызбы? Ооба. Мага окшош. Метиспи ал дагы, аралашпы? Жок, азиат эле. Аралаш эмес, эми мага окшош, в смысле... Кандайча сага окшош деген? Подробно эми айтпай эле коеюн, просто азиат, кыргызча сүйлөйт, кыргыз, можно так сказать, но там тоже есть свои тонкости. Ал каяктан кыргыз болгондо? Анан кандай, мындай той болдубу же той жок эле үйлөндүңөр? Эми мен күйөөм, жолдошум горячий мужчина, талаский. Таластыктарды айтат го, горячий дейишип, сразу эле эси чоо, давай решим проблему депчи. Ошол той боло элек еще, эми буюрса эмки жылы жайында кылабыз. Кыргызстанда? Москвада. Москвада, сен өзүң эмне пландар болот? Москвада калайын деп атасыңбы дальнейшем, же Кыргызстанга кетип ошол жакта жумуш кылайын деп атасың, же Москвадан да башка жакка кетейин деп атасың? Эми буйруганы болот да, пока что прям мындай пландар жок. Себеп биздин Кыргызстанда экономика кичине на низком уровне, так скажем, да, анан шарт жок. Жаш кыздарга, балдарга өзүнүн бизнесин ачып, анан ошону өнүктүрүп, өстүргөнү шарт жок да. Ошон үчүн мен пока что Москвада эле калам го дейм. Биякта эле? Но да, в будущем, так как мен жолдошум Таластан болот, Кыргызстандан болот, я думаю, кетебиз го деп. Таласкабы? Таласка эмес, Бишкекке. Сага калың берейин деп атышабы? Берсе сен канча калың сурайсың, канча турасың? Мен ал жагын ойлонуп көрө элекмин. Калың сурабайт болушум керек. Да? Да. Эмнеге? Билбейм, прям ушинтип салт деп менде андай жок. Эки жаш бири-бирин жакшы көрсө, эмнеге прям салт кылып, ушинтип калым алып, эмне кереги бар дейм да. Түшүнүктүү. Урматтуу Москва шаарында мекендештер, мен азыр учурда Витамин клиникасында турам. Бул жакта урология, бул жакта гинекология, айында үчүн ал эми бул жактын УЗИси тургандар аппарат эң мыкты жогорку класстагы Samsung үлгүсүндөгү аппарат. УЗИни эң так диагноз коюп берет, ошондой эле көптөгөн ооруларды аныктоого өтө чоң мүмкүнчүлүк бар. Андан сырткары достор, бул жакта жалаң өз ишин мыкты билген врачтар иштейт. Салам алейкум аке. Андан сырткары достор, бул жакта хирургия бөлүмү да бар экен. Кандайдыр бир майда операцияларды жасашат экен. Андан сырткары стоматология бөлүмү да бар достор. Эгерде ден соолугуңуздарда кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, анда Витамин клиникасына бардыгыңыздарды чакырабыз. Эң башкысы сиздердин капчыгыңыздарга ыңгайлуу, мыкты кызмат көрсөтүшөт. Андыктан барыңыздар, келиңиздер. Эми бул мындай ар бир адамдын, билбейм, сураса, бул теманы сураса туура болобу, туура болбойбу? Сен кайсы диндесиң? Мен мусулманкамын, альхамдулиллах. Эмне менен далилдейсиң? Ну, мечитке барасыңбы или кандай? Мен в процессе изучения своей религии, так скажем, мен төрөлгөнүмдө эле, как бы, так как мен мамам татарка болгон үчүн, татарка кыргызка смешанная, мусулман дининдемин, бирок полностью билбейм өзүмдүн религиямды, но стараюсь изучить ее. Мусулман болгонго, Папаңчы?
Папам христианин, орус болот го. Папамды көргөн деле эмесмин мен. Да? Кичинелигимден ооба кетип калган. Канча бир туугансың? Жалгыз. Жалгыз кызсың, Папаңды азыр көргүң келеби, барбы азыр? Бир эки жолу көрдүм, өзү менен сүйлөшкүсү деле келген жок, анан мейли деп всё. Тема закрыта болуп калды. Өзүм бардым алдына Питерде. Каякта экен? Питерде жашайт экен. Өзүм бардым алдына, сүйлөштүм, анан особо желание көргөн жокмун. Поэтому жыйнаштырып салдым. Могу Москвадагы кыргыз кыздары тууралуу аябай неме го. Аябай мындай кептери бар го. Москвада кыздар бузулуп кетти деп, анан башка улут менен жүрөт деп видеолор тартышып, аларды коркутушуп, урушуп элечи. Ошол боюнча сенин оюң кандай өзү негизи? Башка улут менен сүйлөшкөн. Эми сен ар улуттан куралган кызсың да. Орус менен кыргызданчы. Анан бул теманы сен үчүн жакын тема да булчу. Анан кандай түшүндүрүп бере аласың? Эми бул эң больной вопрос го дейм кыргыздарда. Потому что мен деле пабликтерде көп көрүп калгам кыргыз кызды там тажиктер менен көрүп видеого тартып аткандарын. Сен деле көрүп каласың да анча-мынчачы, анан кандай ой, кандай көз караштасың? Менин оюмча өзүңдүн эле улутуңду тандашың керек. Неге дегенде башка улутту түшүнүш кыйын. Башка улутка турмушка чыкса, все равно бири-бирин түшүнүшө албастан развод болот да, ал жакта балдар да болот, анан тиги кыз үйүнө барат, балдар менен канды да бузат, кыргыздын канын бузат да негизи аралаштырып салат. Мен ошол жакка каршымын, потому что мен өзүм аралашмын. Же орустар менен бирге боло албайм, же кыргыздар менен. Орустарың айтат: сен ты не русская" деп сразу элечи түшүнүп калат. Кыргыздарың болсо: ты не кыргызка" деп. И ошондой балдарга аябай кыйын болот, кичинекей нерестелергечи. Мектепте дагы там шылдыңдашы мүмкүн. Кемчиликтери аябай көп да бул жактын. Лучше өзүнүн эле улутуна турмушка чыккан жакшы го дейм. Өкүнүп эле калат потом. Сен өзүңдү кайсы улуттагы кызмын деп ойлойсуң? Мен эми сен кыргызга турмушка чыгып турсуң, сен өзүң кыргызмын деп эсептейсиңби? Мен кыргыздарга жакын болом. Наверное. Все равно эми көнүп калат экенсиң. Кичинелигиңен кыргыздар менен чоңоюп, мен райондогу балдар кыздар бөлбөйт эле да. Потому что мен так сүйлөйт элем кыргызча, кылыктарым да кыргыздыкындай. Анан вообще бөлбөйт эле. Что не скажешь, кстати, о городских. Городскойлор, вот бишкекчаниндер, алар башкача болот. Кандай болушат? Сен деле бишкекчанинсиң да? Бишкекчанкасың да? Нет, я себя не считаю бишкекчанкой. Сен жалал абад деп ойлойсуң өзүң, Мен өзүмдү эч жака бишкекчанкамын, жалал абадтыкмын деп айта албайм. Кыргызстандыкмын деп айт. Кыргызстандыкмын, ооба. Көнүп калгам просто, кыргыздар мага ближе все равно, жакыныраак болот, чем орустарга караганда. Түшүнүктүү. Сен эмнени кыялданасың азыркы учурда? Кыялдаган ал эмне? Мечта. Мечтамбы? Менин мечтам творческий жагынан развитие болушун каалайм. YouTube'га чыккым келет, пранкер болуп, потому что Сендечи чын элечи возможность мага караганда сенде көбүрөөк да. Мисалы сен кыргыз аудиториясын алсаң болот, ошол эле учурда СНГга чыксаң болот, орус аудиториясын алсаң болот да. Качан баштайын деп атасың? Эмне пландарың бар? СНГга чыгайын деген ойлору барбы? Бир чоң проект башташ үчүн шарт керек, опять же. Акчада эле маселе, акчада, командада. Бир нерсени организация кылыш үчүн, мисалы үчүн, то же самое, огромный какой-то пранк сделать, стоящий, да, действительно стоящий, это нужны материальные средства. Азыр мен кичине
финансовый жагынан тартылыш болуп атат менде, поэтому бир аз өзүмдү кармап турам. Но пландар көп, буйруса. Апа, келатат! Апа, Ташкентке келатат! Понятно. Сен үчүн эң кымбат анан эң арзан эмне? Эң кымбат менче мен үчүн человечность. Адамгерчилик, э? Эң арзан предательство. Ушул экөөнүн да эсептейсиң. Да. Предательство, вот я не прощаю, ценю в людях человечность, чтобы были справедливы по отношению к другим, к слабому прежде всего, да. Вот если человек слабее меня ментально либо физически, то я буду к этому человеку относиться справедливо и ни в коем случае не буду его обижать. Вот. Мне легче свою мысль донести на русском языке в таких случаях, да. Дай татаал жерлерге келгенде, сен өзүң кандай адаммын деп ойлойсуң? Мен өзүм ак көңүлмүн, ишенчекмин эле. Жакшы адаммын дейбиз. Жакшы адаммын, чын эле мына күйөөм келди, он скажет, что я права. Скажет, что я права. Сүйлөшсөк болобу? Уялчак. Чогуу эле турбайсыңарбы? Болот. Ассалам алейкум. Жакшы. Жакшы, рахмат. Сиздерди көрүп шок болуп атам. Эмнеге шок болосуң? Луизаны көрүп шок болсоң болот, мени эмнеге көрүп шок болосуң? Келбейсиңер, брат. Чогуу элечи. Масканы чечип элечи. Я вообще не люблю. Кызык болот да. Келсиңер, ами. Давай, кыска эле. Кыска нуска. Не деп сүйлөйт? Ну, өзүңөр жөнүндө, экөөңөр жөнүндө, Луиза экөөңөр жөнүндө. Давай, брат. Жо, брат, ютулган шуту меня свидетельство надо. Ой, эч нерсе болбойт. Луизанын жанына эле туруп койсоңор, эч нерсе болбойт. Нормально. 1-2 эле вопрос. Оңой эле. Вот. Үстүгө чыга алсаң? Үстүгө чыксаң бир азыраак. Окей. Бул жак Луизанын күйөөсү. Билбеген, бул эксклюзив деп койсок болот. Эч ким көрө элек беле? Көрүшкөн? Инстаграмда бар сүрөт. Инстаграмда барбы? Видеода эч ким көрө элек. Окей. Атыңар ким? Канат, Эмне үчүн Луизаны тандадыңыз? Ну, это был таңдаган эле эмес, и как-то вот так вот все пошло. Как-то встретились, да? Увиделись. Судьба деп коебуз. Судьба, да. Вот. Каяктан көрүп калдыңыз? Можно вырезать это. Я вообще мне не нравится. Не, орусча айтып бергиле, эч нерсе болбойт. Инстаграмдан. Инстаграмдан. Инстаграм. Кантип эми мындай үйлөнүү чечими деген бул аябай ответственный нерсе го. Бирөөгө үйлөнүү, анан бирөөнү тандаганчы. Луизаны кантип коркпой тандап алдыңыз? Бири-бириңерди кантип тандап калдыңар? Луизанын эмнеси жагат? Брат, давай лучше отойду. Жок, орусча. Давай, братан. Не, я не хочу. Ну, реально без меня. Ну, давай анда силер эле неме жооп бергиле. Ялчак. Экөөңөр канча жолугуп, канча сүйлөштүңөр? Канча? 2-3 ай? Где-то 2 айда сүйлөштүк го дейм. Аз эле убакыт өттү. Да? Да. Анан кантип эле неме чыгарып, чечим чыгарып эле анан үйлөнүп? Эми чечим эмес, это как у всех эле кетти да, бул чё. Сейчас вы такого атасыңар, что она другой национальности, я другой. Нет, ну и как-то как у всех обычно эле болду, потому что из-за языка.
бұл қырғызша сөйлейді, мен қырғызша сөйлеймін. И как-то не было вот этого, да, вот что она из другой нации, что я из другой нации. Мы как-то, хоть и снаружи выглядим по-разному, а изнутри оқшашлы болған үшін эле как-то у нас все быстро пошло. Түшүнүктүү. Ким тарынчак? Луиза тарынчакпы? Мен тарынам постоянно. Романтикпи бул жак? 50/50. Романтика жагы деле бар. Как у всех эле. Түшүнүктүү. Эмне талантың бар? Мен таланттарым көп, на самом деле. Мындай биз билбеген, элдерге көрсөтпөгөн пранктан сырткары талантың болот өзүңнүнчү? Жакшырдайсыңбы же башка таланттарың барбы? Я вкусно готовлю. Да? Скажи. Ошондойбу? Беш бармак жазышты билем мен. Койчу. Ооба. Беш бармак жасады эле? Вкусно готовить үйгө барганда. Кайненем үйрөттү. Да, кайненесинин алдына барганда вот тогда начала готовить. Негизи үйдөгүлөр кандай кабыл алды эми биринчи уккандачы? Ну, сүрөтүн көрсөтүп, ушул Биринчи укканда как-то им неме болду. Непонятно было, да. А потом как начали с ней общаться, и вот тогда вообще, как обычно, без ничего такого, чтобы прям... Силер неме кайнене кайната менен чогуу турасыңарбы? Чогуу жашайсыңарбы? Здесь? Здесь. Здесь, да, кайненем менен. Там, получается, она у меня үйгө келип, и как положено, келин болуп, өзүнүн милдеттерин Жол салынып. да. У нее там в сторисах же было это все, выкладывала. Сен аны чыгаргансың көбө тийдим дегенди? Ооба. Баары эле билет го дейм. Мен билбеп турмун ошону. Луиза, сен кыргызча билесиңби? Булардан гимнди эле билем. Гимнди? Да, гимн. Давай, гимнди ырдап берчи анда. Уялаттым, ладно. Акман гүлү аскызололор, талалар, эли биздин жаны менен барабар. Сансыз кылым ала тосун бекен деп сактап келди биздин ата бабалар. Алгалай бер кыргыз эл азаттыктын жолунда өркүндөй бер өсө бер өз тагдырың колунда. Я плохо пою, я поэтому... Не, нормально, сонун. Сен голосум жок. Керектүү нерсени билет экенсиң, башкасын билбесең дагы молодец. Эми Луиза, сен Садыр Жапаровдун алдында болсоң эмне деп айтмаксың? Садыр Жапаровдун алдында болсом, эмне деп айтмакмын? Садыр Жапаров менин оюмча жакшы эле президент го, колдомокмун эми. Политиканы, экономиканы көтөрдү дейм, чтобы я могла вернуться в Кыргызстан. И многие другие могли вернуться в Кыргызстан, естественно. Түшүнүктүү. Мага сурооң барбы? Суроом деле жок го дейм. Мен кичине толкунданып атам после песни той. Түшүнүктүү. Достор, азыр Луиза ушул жерден пранк тартат. Эч кандай идея жок, импровизатор болуш керек. Негизи пранкерлер азыр импровизация кылып, ойдон чыгарып, мындайча айтканда, жок жерден пранк тартып көрөт. Баштайлы анда. Кеттик, смело. Кеттик. Такая красивая. Я занята уже. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Мага бир оромо менен жарма бергилечи. Ороманын жармабы. Оромо жарма жок. Эмнеге? Анда жасап бергилечи. Жок. Жок жакта. Ой, сындырып коеюн дедим го, жок. Эми могу тамагыңарды вообще жей албай жатам. Кыргызстандын жакында эле келдим эле, ичиме өтүп атат. Сиз тааныйсыз же, пранкерсиз. Таанысыңарбы? Баары эле таанып калды уже, кыргызча сүйлөгөн болбой калды го. Ладно, просто пошутила. Рейли. Я просто владелец Афимола, делаю опрос у посетителей своих. Все ли вкусно готовят здесь, все ли замечательно, прекрасно. Вы ни разу не травились тут? Ни разу не травились?
Все хорошо, поноса не было? Все хорошо, да? А то смотрите, если там плохо приготовили, могу отнести, новые принести. Жакшы элеби баары? Жактуу тамактардын баары сонунбу? Претензиялар жокпу? Мен просто бул Афимол меники да. Мен бизнесмен, акчам аябай көп. Анан если бирдеке болсо мага кайрылсаңар болот. Макулбу? Урматтуу көрүүчүлөр, биздин Луиза менен болгон влогубуз ушуну менен соңуна жетти. Сен көптөгөн пландарың бар экен, ошонун баарын ишке ашышына тилектешмин. Биздин подписчиктер менен, биздин көрүүчүлөр менен коштошуп, саламдашып, кыргызстандыктарга салам жазсаң болот. Силерге чоң рахмат, аябай кызыктуу интервьюга окшош влог болду дейин деп коеюн. Чоң рахмат. Аябай жакты силер менен время провождения орусчасында айтып коеюн дейм. Ошо силер менен коштошобуз. Кыргызча унутуп калбай, эртерээк Кыргызстанга барып турам. Сөз байлыгымды буйруса көбөйтүрөм. Сен кыргызча китеп окуйсуңбу? Мен новости окуйм кыргызча. Азаттык KG подписана. Силерге да чоң-чоң ийгиликтерге жеткиле, максатыңарга жеткиле, ошентип өсүп, өнүгүп, короче, чоң YouTube'да каналыңар болсун. Рахмат. Луиза негизи аябай патриот кыз. Андыктан достор, бул жак аккаунтун жазып коебуз. Луизанын пранктарын жана башка видеолорун көргүсү келгендер аккаунтуна өтүңүздөр. Азиреттен деп комментарий жазыңыздар. Ошо. Барыңарга рахмат. Көрүшкөнчө.